экстремисттер менен күрөш керек. Эми бирок чындыгында биз көрүп атабыз, кээ мамлекеттер мындай кылып атышат да, саясатчы оппоненттерди террорист кылып атышат да. Бул мыйзам долбоору аркылуу бирөөнү террорист деп койсо, бүт бары мүлктөрү, банктык счеттөрү бүт бары сразу замораживание болот да. Анан система сдержек и противовесов болуш керек да. Укук коргоо өтө чоң укуктарды берип атабыз. Мүмкүнчүлүктөрдү жакшы эле берип атабыз да. Анан бизге бирөөгө келгенде сүйлөп баштайбыз да, туура эмес кылып атасыңар, мыйзамсыз кылып атасыңарды. Анан сотко айтабыз, укук акыйкатсыз чечимдерди чыгарып жатасыңар деп ушуну айтып баштайбыз да. Өзүбүз биз бир кол менен мыйзамдарды ушундай тыюуларды салып, анан өзүбүз бияктан сүйлөп баштайбыз да. Регламентти бузуп, даже мүмкүнчүлүктү бербей, сунуштарды киргизгенге мүмкүнчүлүктөрдү бербей, 6 фракциянын чечимдерди чыгарып, отурумда даже болгон жок чындыгындачы. Мисалы, СДПКда отурум болгон жок бул мыйзам долбоору боюнча. Анан андай кылбаш керек да. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз керек болсо жакшы эле сунуштарды бермекпиз. Сунуштар болгон. Мына мен Айбек Жумабековичке бергем. Күзүндө карасак болмок. Бул керектүү мыйзам долбоору. А бирок кээ нормаларды түздөш керек да. Жарандардын дагы укуктарды көрсөтүш керек. Анын укук коргоо бул мыйзам долбоору менен көрөсүңөр. Бир топ нерселерди кылып баштаганда эч ким бул жерде, мисалы, добушту берип 10 секунд. Эч ким анан айтпасын. Акыйкатсыз, бул туура эмес кылып атышат. Өзүбүз биз ошону кылып атабыз. Рахмат.